Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Осмонкулова Бегайымдын токтосууларына. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Энелер мектеби бүгүнкү сабактын темасы балдарды билимге кызыктыруу, умтулуу жана өз алдынча билим алууга тарбиялоо. Сабактын максаты балдарды билимге кызыктыруу, умтулуу жана өз алдынча билим алууга тарбиялоо. Ата-эненин бала тарбиясындагы жеке үлгүсү жөнүндө маалымат алышат. Энелер балдарына туура багыт берүүгө тарбияланышат. Тарбия бул ар күнү бир жолу китеп окуу, насаат айтуу эмес, үй-бүлөнүн бүткүл жашоо образы. Ата-энелердин тарбиялык сөздөрү гана эмес, алардын жүрүмдүк туруму да башкалар менен мамилеси балдарды тарбиялайт. Окуучунун өсүүсүнө 4 күчтүү таасир берүүчү тармак: үй-бүлө, массалык маалымат каражаттары, тең туш достор, мектеп. Мына ушулардын ичинен башкаларга салыштырмалуу эң көп таасир кыла турганы бул үй-бүлө. Анын таасири 35% түзөт. Демек, биринчиден бардыгы үй-бүлөдөн башталат. Үй-бүлөгө көз каранды. Ошол себептүү балдардын көңүлүн илим билимге, адеп ахлакка буруу, кызыктыруунун баш бочогу бул үй-бүлө. Балдар үчүн эң кичине, бирок эң күчтүү мектеп бул үй-бүлө. Ата-энелер балдарына үлгү болууга тийиш. Үй-бүлөнүн ынтымактуулугу, үй-бүлө мүчөлөрүнүн өз ара түшүнүү, колдоо жана сыйлоосу. Ата-энелер балдарынын жакшы окуусу, тарбиялануусу, ден соолугу, эс алуусу, интеллектуалдык маданий өсүүсүнө, кругозорунун кеңейишине зарыл шарт түзөт, кам көрөт, кызыгат. Балдары ата-энесинин камкордугуна жакшы окуп, үлгүлүү жүрүш турушу менен жол берет. Ата-эне балдарын кошумча сабак илимдерге убакыт бөлүп, күнүмдүк убакытты рационалдуу түзүп берет. Сабакты бышыктоо. Мен сиздерге акылсыздан гений аттуу чыгарманы тартуулагым келип турат. Томас Эдисон. Апасы берген катты мугалим берген катты апасына берди. Апасы көзүнө жаш алып, үнүн чыгарып катты окуп берет. Сиздин уулуңуз гений. Мектепте алып жаткан билим уулуңуз үчүн жетишсиз. Уулуңузга керектүү билимди бере турган мугалим да жок. Өтүнүч, уулуңуздун билим алуусуна шарт түзүңүз. Арадан убакыт өтүп, апасы каза болот. Бул учурда Томас кылымдын улуу ойлоп табуучуларынын бирине айланат. Күндөрдүн биринде Томас апасы окуп берген катты таап алып, аны апасы тарабынан мазмунун өзгөртүп окуганын көрүп, бир нече саатка көзүнүн жашын токтото албады. Анан өзүнүн күбөлүгүнө төмөндөгү эскертмени жазды. Томас Альфа Эдисон акыл эси кем бала болчу. Бирок алкышка арзыган апасынын көмөгү менен өзү жашаган кылымдын бөлүгү боло алды. Урматтуу ата-эне, жашоодо эненин ролун байкадыңыздар. Кандай гана мектепке окутпай, акыл эси кем деген баланы апасы эч кандай акы төлөөчү курстарга, мектептерге окутпастан өзүнүн уулун үйдөн окутуп, дүйнө элине тааныта алды. Томас Альфа Эдисондун ачылыштары. Флюороскоп, микрофон, лампочка, кинотофин, электросчётчик, кинотограф, электромобиль, электростанция, бетондук үй, мебель, сүйлөөчү кукла жана оюнчуктар. Ар бир ийгиликке